Бул жигитти мен илгери эле койчу, аким болуп жүргөндө ушуну өстүргөм. Кудайды көтөрүп алдым да, Кудайга жасаңыз дебичи. Патриот болуп, чындык болуп, түз сөздөрдү айтып атса, Кудайга эмне каршы иш жасап атат бул жерде? Бул менин эми өзүмдүн ден соолук шартыма дагы көрүнгөн жерге барып асылат экен. Анан эми макул, мен Ташиевке иштеп калдым деди. Бир күн элеби? Бир күн эле айтты. Анан мен кубаттадым ошо туура эле иштеп Ташиев иштейсиңби, президент иштейсиңби, шыйыр президенттин азыр эмесин иштеп атасың, иштеп атам дегениңе мен кубанам дедим. Айттым, сен Ташиевке иштеп атсаң, мен Ташиевке заявление жазсам эле өтпөй атат. Колуңан келет десем, алып кел мен деди. Ошентип эки ишке таш фирма алды. Акча керек. Эмне акча керек? Президент айтып атпайбы, акчасы жок эчкиле алышка беришпегиле деп. Жок, президент айтат, биякта бөлөкчө болот да деп. Анан ошентип анан тиги 10 миң кетти, жанагы тигил ишти бүтүргөнгө 10 миң кетти. 20 миң бердизби? 20 миң долларбы? 10 миң долларды тиги өзүнчө бердим да. Ана мен 20 миң доллар деп айтып атканда мен таң калып атам. Мен билбейм ал акчаны. Көргөн да эмес. Болгон эмеспи? Болгон эмес. Андай акча болгон эмес. Тергөө иштерине берсин. Мүмкүн өзү чыгып калышы мүмкүн. Кайсы бир Кытайдан алып, анан ошону доорам деп. Акса Жээналиевдин өзүнүн ишмердигин текшерсин. Мени өстүргөм дегенде мени эмне телевидениеге ушул ишке алыптырбы? Же бул КТРдин директору болуптурбу? Же мени журналист кылган ушул Максат Жээналиев экен. Эмне кылып өстүрүптүр? Мына анын аферисттиги ушул. Бүгүнкү күндө кайра жаап, эч кимиси калбай калганда жанында. Бүгүн Кутту менен Базаркуловго доомот коюп атат. Эгерде жанагы ошо 20 миң доллар болобу, же балекет доллар болобу, ошонун акчасы кайсы бир жерден чыгат. Өзүнөн чыгып калышы мүмкүн. Ал экөөсүнүн ортосунда эч кандай акча жок. Эч нерсе жок. Эчтеке жок. Пускай жанагы ишеним менде да мондай кагаздары бар. Арбаңыздар, урматтуу Сто Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө Тоо-Кен тармагындагы мыкты эксперт Максат Жээналиев агайыбыз бизге студияга конокко келди. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга кош келдиңиз. Эми агайыбызды чакырган себебибиз бир канча темада талкуу жүргүзсөк дейбиз. Ошонун бириси бул Тоо-Кен тармагы. Агайнын алгачкы эле суроо, Тоо-Кен тармагы азыркы учурда кандай өнүгүп атат, кандай жаңылануулар болуп атат, ушул жактан кеп козгосоңуз. Дагы жолу саламатсыңар. Эми Тоо-Кен бул азыр биздин эң чоң маселелердин бири болуп атканын ошо сезгениңиз үчүн суроо берип атасыз деп ойлойм. Бул жерде муну биз Тоо-Кенди өнүктүрүүдө эле ушул 30 жыл деп коелучу, 35 жыл болуп кетти да, 35 жылдан бери аракет кылып эле, сөз кылып эле, жазып эле келатканбыз. Бирок анын баары тең ошол ойдогудай сөз менен айткан пландар Тоо-Кенди өнүктүрүүбүз, анан кийин мамлекеттин пайдасына мынча процент түшөт деген сөзү боюнча калып келди. Анан бул жерде эч кандай кандайдыр бир президенттердин бирин мактап, бирин жамандагандай эмес. Алар колунан келген кудуретін жасай алган жогу билинип калды. Кантип билинип калды? Кийинки мына учурдагы Садыр Нурбашевич иштегенден баштап, мына 6-жылга кетип баратат. Алардын колунан эчтеке келбегени ушундан билинип калды да. Себеби бул ишке келгени ушул мен бир сөз аябай кызыктырат да. Ошол жанагы мурдакы Союздун учурунда премьер-министр, анан биринчи мамлекеттин биринчи секретары болуп иштеген Ыразаковду ушул айткан эсимде. Биз Ыразаковдун жолу менен барабыз деп. Ошол жол менен келди дейм. Мына Тоо-Кен биринчи келиши менен бүт жанагы 300 сом менен алынган эмелер, кендер түрлөрү, алтын, молибден, Лицензиясын айтасызбы? Лицензия. Ошолордун баарын биринчи кезекте бул эми жөнгө салды. Кантип жөнгө салды? Алып 20 жылдап жүргөн, иштебей эле жүргөн лицензияны алгандар көп эле да. Санасак дагы бир 1000ден ашып кеткен, 2000ден ашып кеткен. Ушундай нерселерге биз аралашып жүрдүк да, мен өмүр бою иштешип келатам ушу эме жагында.
Ошон үчүн ошонун баарын жөнгө салды. Жөнгө салмайынча бул эч убакта өнүп өсө быштык эле да. Жөнгө салганы ушул баардык тең лицензияны алдыбы 3 жылдын ичинде ар жакты бер жакты иштетпегендерди алды го дейм. Анан ошондой болду да. алып эле кайра колдон колго сатып беришти эми. Анын несин жашыра албай да калдык да. Кимге ким сатып жүргөнү билинип эле калды. Аны көбүнчө өздөрүн инвестор деп атап алып, бияка келгендер ортомчу болуп калышкан экен. Алар келип өзүнүн кайра Кытайга же болбосо Кореяга же болбосо Россияга өзүнүн тааныштарына менде момундай бар деп. Булардын кээ бирлери ушул убакка чейин жүрөт. Майдарактары да, бирок майдарактар ар бир областтарда калды. Майдарактар жүрөт. Анан бул президентибиз келгени ушунун баарын иштеткенди жанагындай тартипке салып лицензияларды. Анан ошону эле параллельно баштады да, Кумтөрдү чоң эме алтын эмеси да, кени да. Ушуну өзүңөр деле билесиңер, ушу 30 жыл бою кыйкырып келатпадыкпы? Эмне үчүн Кумтөр бөлөк жакка иштейт, а биз качан алабыз андай мындай деп. $10 миллион алган мезгили болду да. Ошончо жыл иштеген мезгилде ушуну. Ошого биз ишенбейли угуп жүрдүк, бирок жашап жүрдүк чогуу эле. Анда эмне кылыш керек деген ой менен. Ошону ишке ашырып баштады да. Өзүңүз билесиз, мына уже 5 жыл, 4 жыл болуп калды. Толук кыргыз элинин колуна өтүп, 100% мамлекет өзү иштетип атат. Мына карабайсызбы, азыр уже мына буну алса эле запас түгөнөт экен деген ызы чуу канча болду. Ошондой сөздөр айтылбадыбы? Өтө ызы чуу. Бүткөндөн кийин алып атасыңар, жок калганда депчи. Болгону 153 тонна эле калды деп кыйкырып чыгышты да. Мен ошондо да өзүмдүн интервьюлөрүмдү жазгам. Радиого бердим, тигиндей мындай деп. Ал жерде бер жагы жок эле дегенде бир 600 тоннадай болуш керек. Крайним случай терде бир 400 тоннанын айланасында алтын калды деп. Жалпы кору канчага Кумтөр? Кору учурунда алганда 716 тонна деп берилген. Убагында. Союздун учурунда 1988 жылы Союз муну иштетүүдөн тыюу салган. Эмне дегенде тыюу салган? Запас көп экен, туура. Бирок бул деген аябай таза аймакта жашайт, турат экен депчи. Мисалы Ысык көлүнүн ичи. Ошондо бул Ысык көлдүн өнүгүшүнө залака тийип калбасын дегендей багытта ошол кездеги Москвада партиянын чечимине токтотулган экен. Бул 1988 жылы да. Ошондо 716 тонна деп көрсөтүлгөн. Андан кийин эмегелерге бергенде, бул канадистерге бергенде, алар өздөрү дагы кайра бир сир изилдеген экен. Карайт эми чет элдиктер келгенде толук ишене бербейт да. Ошентип ошондо 720 тонна деп көрсөтүлгөн. 720 тонна. Андан кийин эми мына кийинкиси ошо болбоду. Бул 153 тонна эле калыптыр. Аны бир 2 жыл иштетип коет. Эгерде жылына 17 тонна же 19 тоннадан биз добывать этип иштетсек канча калмагалы эсептеп көргүлө, 150 тоннаны. Ошентип ызы чуу болуп дагы президенттин иштешине, анан кийин эл аралык ошол судебный иштер менен чечип алышканда көп тоскоолдук болуп келди да. Акыры чечилди. Анын баары эле өстү да. Иштеп атпайбы, мына 5 жыл иштеп атат да. 2 жыл 3 жылда токтоп калат деп аткан сөз эми кайда кетти? Ошону айтып ызылдап аткан кишилер деле кээ бир азыр ызылдап атат. Мына түгөнүп калды. Анан кийин тоонун баары тигиндей болду. Экологияны бузуп жибердиңер деп ызылдап аткан. Сиз бизге караганда көбүрөөк билсеңиз керек. Анан бирок азыр дагы запастын көбөйгөнү аныкталып атпайбы? Ошол кезде бул запасты алганда С1, С2 деп койгон эмелер бар да, өзүнүн мындай белгилеген запастын корлору бар. Ошонун П1 дегени бар. П1 деген толук жилделек, бирок ушул жерде алтындын запасы бар деген тыянакты көрсөтөт да. Себеби СССР учурунда геологдор күчтүү болгон. Ошолордун изилдегени Кыргызстанда изилдегендер. Азыр чет өлкөлүктөр алып атат да. Кайсы мамлекеттен, англичанданбы, же болбосо казактар келип алып атат. Ошонун Союздун учурундагы ченеп документация кылып түшүрүп кеткен эмелердики 1-2 тонна кайрылма болбосо болбойт. Ушунчалык точно иштешкен да. Азыркы изилдөө менен деле ошол советтер маалындагы изилдөөлөр бирдей эле, кичине эле айырмачылык. Кичине эле. Мен ошого таң калам да. Ушунчалык
катуу технология болгон экен да ушуну изилдегенде. Жерди чукуп, геологдор канча жыл басат ал. Ошон үчүн мына ошол кезде жана П1 деп атпаймынбы, ушундай запасынан келгенде бул 1000 тонна бар деп коюп кетишкен. Ошол кездеги геологдор да 1000 тонна. 721 эмес, 1000 тонна запас бар депчи. А биз аны ичине де кирмек туруп эме кыла элекпиз да, сөөмөй сала элекпиз. Азыр анан мурдакы Акаевдин учурундагы эмеде инвестиционный соглашениеде жазган экен да 2004-жылы бул башкаруу Кыргызстанга өтөт деп. Тилекке каршы өтпөй калбадыбы? 2004-жылы өтүш керек болчу. 2007-ден баштап подземкага кириш керек болчу, жер астына. Бул өтпөй калбады учурунда. 2005-жылы революция болуп кетти. Мен дагы революционердин биримин. Ошентип алганда ушул тоо кендери боюнча мен да иштеп калдым кайра Кыргыз алтында. Ошондо биз ушуну аракет кылдык да. Давайте ошо инвестиционный соглашение өзүнүн багыты менен иштесин десек, макул болуп туруп эле тиги Бакиевдин учурунда бул да ишке ашпай калды. Бул да ишке ашпай калып, подземка жер астындагы корду чукуу азыркыдай ошо жерин алып үстүнө тийбөө, үйүн токтотуу, рекультивация кылууга өткөрүүгө өтпөй калып, мына жакында ушул Садыр Нурзиевич келгенден баштап азыр жердин астына алып чукуп атышат. Үстөн баягы казбай эле жердин астынан туннелдей кылып казып атышабы? Азыр ошондой. Почти уккан маалыматыма караганда 90% ошондой болуп калды да. Себеби эми бул кызык нерсе да. Үстүндө мисалы алтындын бир кору калбай калгандагыдан эмес деп ойлойм мен өзүмчө да. Себеби баягы бир кезде момундай болуп көрүнгөн тоо аламышык болуп турган тоо. То есть тиги эмелер жатат да, мөңгүлөр. Азыр жок да, түз болуп калды. Ал тоо жок мындай. Муну барып көргөн кишилер ыйлактап бир кезде келип, кээ бири камалып да кетти, андай болбоду. Анан мына 2010-жылдары анан ушунун баарын көрүп отуруп анан Садыр Нурзиевич анан кийин ошондой эле жогорку кеңеште кирип чыгыптыр да. Ушуну карап туруп кол коюп бересиңер, бул кол койгон кишилер душман катары көрүлөт деп кыйкырып жүргөн азыр ошол иш жүзүн ачты да. Ишин ачты. Ошон үчүн бул иши ошол өзү көрүп жүргөн бир кезде бирок тили жетсе дагы колу жетпей жүргөн учурду азыр иш жүзүн ашырып жердин астына киргизип штольный деп коет да. Мындай кылып туруп ичине анан кийин проходка деп коет, орусча кетип атат, туура ошоң эле ошолордун баарын өткөрүп, анын объемдору болот, узуну туурасы дегендейчи. Жана туннель казгандай да, туннель да. Мындайча айтканда анан ошонун ичинен анан алтынды алып атпайбы? Алтын менен чогуу күмүш кетип баратат. Дагы сопутствующий металлдар бар. Жанагы азырынча экономикалык баягы эмеси жок деген статуста. Ага анан баягы инвесторлор кирген жакшы деңизчи, мамлекетке пайда. Бирок ошол жерде эле баягы экологиялык коопсуздук, анан кайрадан калыбына келтирүү жана рекультивация дейт го. Ошол жакта талаптары күчөтүлүп атабы? Эми сиз деле инвесторлор менен иштеп жүрбөйсүз. Солтон Сары башкалар менен иштедиңиз. Талаптар кандай азыр? Катуу? Эми биз эле Кыргызстанда эмес, экологияга аяр мамиле кылуу бул дүйнөдө көтөрүлүп келатат. Акыркы 20-30 жылдын ичинечи экологияга катуу күрөшкөн мамлекеттер көп. Анан бизде тилекке каршы ушундайды айтып келдик. Бирок андай жолго басылган жок да, жолго коюлган жок. Мисалы бир эле нерсени айтайын, мына жакын арада мынау ушул эме бар эле, эмеде кеминде редкоземельный металл бар эле. Ошол жерде менин баамымда алтын где-то 50%ке чейин алтын сакталат да, ошон үчүн редкоземельный. Ал жерде бөлөк жанагы коштоп жүргөндөр, бирок алар экономикалык выгодный металлдар да. Ошон үчүн редкоземельный. Ошол жерде берилген 20-жылдары берилген. Ошол жер. Ал мурда тиги еврейлерде болгон экен. Колдон колго өтүп келгенде кыскасы. Анан ал жерде ак суу деген эме деген ак түз деген жер билет турушуңузга керек. Кеминде завод курулган деген иштечи да. Ошол колдон колго өтүп келген. Ушуларды көргөндө мекенчилер катары баарыбыз эле кичине жүрөгүбүз ооруп мындай кайгырат болушубуз керек. Ушул жер кайра колдон колго өтүп келип Кытайга өтөт.
Мен билишимче 19-жылы башташкан тиги орустар да болгон да. Анан алар болсо Кытайга саткан. Ошондо 20-жылдан баштап булар ошол ал жерде 5 месторождение бар. 5 эме бар да. Бул эми Ак Түз жакта 3, бир Орловка жакта 2 аттарын эме атабай эле болчу. Кендер бар да. Ошолорду бир компания алат. Анан эмне кылат? Ошол жердеги Долпуран деген жерге эметкен кендин айланасындагы элдер ызы чуу болуп чыгышпадыбы? 23-жылы болуш керек. Ызы чуу бул эмне деген тамтык. Малды каяка багабыз? Суулар болсо бузулуп бүттү. Жерде бирдеге чөй өспөй калды деген сыяктуу маселени коюп жүрүп эмне болду? 2025-жылы ошолорду токтотту. Барып текшерди экологиялык жактан. Чын эле ошондой болуп чыкпадыбы? Карачы. Талкаланып калган. Анан президент да билет, баары тең билишти. Акыры эмне болду? Аны алып келип туруп Ак Түздү заводдун калган эмеси болуш керек. Анан калдыктар эле калды. Анда башка эмне? Илгери эле курулган эме болчу. 2002-жылы кайра модернизация кылышкан мен билишимче. Жана еврейлерчи. Анан кайра таштап койгон ушундай болуп келген. Анан эмне болду? Токтотту да мамлекет алып койду өзүнө жерди. Тигилерди депортация кылды. Себеби биздин экологиялык мыйзамды туура эмес кармаган, туура эмес колдонушкан. Эми бул эмнеликтен башталды? Мен ойлойм, жанагы бизде эме кылбадыбы? Инвесторлорду тартыш үчүн давай ушуларга тийишпегиле, жол ачып бергиле деген ушундай бир эме чыкты да, кыргызча айткандачы, мыйзам. Ушул дагы көп инвесторлорго туура эмес таасир берди. Ошолор жана эмелеке айткан мисалдай кылып, бизде каалаганын кылып баштады. Текшербейт. Бүттү. Модернизация. Тиги эме деп тиги. Талаптар ойдогудай аткарбай эле. Ал өз билгенин жазат экен. Мен мына акыркы 20 жылы таптакыр ошолор менен улам отдел эмеде улам бир инвестор келсе ошолор менен иштешип, бир 20 жыл өтүптүр да. Ошолордун баарында ушул эле проблема болуп келип жүрдүк, чабышуу эле. Нарында да иштедим. Солтонсарда. Аерде да казып алган жерлердеги кишилерди кубалап чыгыш үчүн мен ошол жерде армияны колдонгон күндөр болгон. Акыры карабайсыңбы? Акыры ошол жерден чет элдиктерди кубалаган күндө болгон. Казбайм дейт, талкалабайм дейт, но бирок сен бияка чыгып кетесиң да. 2 күндөн эле белек чогуп калат. Ошондой эле нерсе кайталанган үчүн кеминдеги болбодубу? Ошон үчүн мен ойлойм да, Маурекил мейли берсин, тигирекил инвесторлорго жерди тияк биягынчы. Анан бирок мейли финансысын текшербесин. Мейли башка жагдайларын текшербесин, бухгалтериясын текшербесин. Мейли. Бердик дейли, шарт түзүп бердик дейли. Бирок экологический жакты сөзсүз түрдө түзүлгөн проекттин негизинде текшерип турушат. Жөн эле ошол баарын эле момунтуп берип койгондо болбойт. Мен бул жөнүндө көп да радиодон да теледен да айтып жүрдүм. Хотя өзүм ошондой инвестор иштеп жүрүп айтып жүрдүм. Менин өзүмдүн иштеген азыркы ушу компанияны андай деңгээлге чыгарган жокмун. Оказывается, болот экен. Инвесторлор делечи. Болбойт деп эле ошол инвестиционный проект менен аралашып иштеген кыргыздар, же болбосо ушул жерликтер, мейли кайсы улуттан болобу, кыргызстандыктар ошону коркпой эле ошо инвесторду сурап туруш керек экен да. Болбойт, муну жаза бер. Бир экологияга сен туура мамиле кыл да. Болбойт, болбосо мен тияка кайрылам деп ушундай бир эмелерди жана мыйзамда ачык эле көргөзүп коюш керек экен да. Жергиликтүүлөр жазып жүрдү. Тиги тоону талкалады, сууну булгап салды, тигинде мындай депчи. Анан тияка реагенттер төгүп атат дегенде. Ошолорду текшерет, сеттин деп коет эми жана экология, анан ошого жараша технологияларын текшерген бир өзүнчө министерство геологиянын астында бар да. Алар текшере албайт. Элдин кайрылганын алар текшериш үчүн Минэкономикадан уруксат алыш керек. Минэкономика кабинетте отуруп эмнени билет мисалы. Ал кайра келип эле геологияга салат. Карагылачы бияктан моундай келди. Геология барып туруп, сеттинген чакырып алып туруп, экологдорду унутуп аткан убакыт өтөт. Кыскасы ушундай кичине башаламандык бар да. Менин оюм ошондой болуп, болбосо экологияны сакташ кыйын. Сактап калыш кыйын өтө эле. Себеби Кыргызстан
тоолуу районбуз дейбиз, 99% деп коебуз, 90% деп коебуз. Ошонун көпчүлүк жеринде суулар укмушагат да, көп да бизде суунун эмеси запасы да. Аны сакташ керек. Анан күнү мөңгүлөр кетип атат. Мына президентибиз 2-3 жылдан бери суранып атат, 9 жылдары кылабыз деп, аны өздөштүрөлү деп. Анан азыр суулар боюнча Орто Азиялык өзүнчө бир эме түзөбүз деп, сактан. Көрдүңбү? Бул экология да. Ошон үчүн экологиялык эмени жаашы колго алып калыш үчүн инвесторлордун баарына ошондой бир эме коюш керек да. Экология жаатына катуу талап коюш керек. Өтө катуу. Аны жанагынтип текшербей коет деген болбош керек да. Болбойт андай. Баш элин ыйлаганда эле туура беришет. Алар себеби ошол жерде жашайт да. Ошол жерде кирип чыгып атат да. Анан туруп эле Бишкекте отуруп алып биз андай эмес, мындай дей берсек ушу болбойт да. Биз аны көрө албай атпайбы. Жакшы. Эми Максат агай, могу Кутумидин Базаркулов журналист агабыздын О Кудай деген китебин кошо көтөрүп келипсиз да. Эмнеге алып келдиңиз муну? Ушуну бир учкай кеп айтып кетесизби? Жамтама карап ойлонуп отурум да. Эмнеге көтөрүп келдиңиз? Себеби эмне? Ушу рахмат, ушуну байкап калганыңа. Жамтама карадым, анда бир алып окуп көрсөмбү деп атам да. Эмне жөнүндө жазды экен деп. Бул жигитти мен илгери эле койчу, аким болуп жүргөндө ушуну өстүргөм. Толстуроо деген райондо. Ошол жака аким болгонсуз убагында. Ошол жакта бир 3 ай аким болуп туруп, андан кийин аякта кичине мындайлар менен болчу да аким. Анан болбой зам болуп калгам. Зам болуп иштедик. Анан ошондо ушул жигитти ошол жакта баягы аким жаңы келгенде сөз өзүнүн командасын эметет да, коет да. Ошондойлор болгондо мен ушуну алып калдым эле да. Анан иштетип келдик. ЖТРдин директору болду. Акыркы кыскартып айтканда да. Ооба. Жалал радио телекомпаниясына. Ал жерде болду. Анан башка ар кайсы жерлерде иштеп келди да. Журналист Кезде камалып да чыкты бул байкебиз. Анан азыркы күндө интернетте көп чыгып турат ар кандай нерселерди чыгарыпчы. Мен ушул вот ошол мына интернеттен ушул патриот болуп чыкканда мен кандайдый Кудайды көтөрүп алдым да, Кудайга жазган китебичи. Патриот болуп, чындык болуп, түз сөздөрдү айтып атса, Кудайга эмне каршы иш жасап атат бул жерде? Кудайдын талабына каршы иш жасап атат. Кудай кыргыздарды айтып атат да, кыргыз делеп коелучу, эми биз өз турганда бүткүл Кудайды тааныган элге түз жүргүлө, эч кимге алакы берек бирдемесин уурдаба. Ооба. Кийин тиги дүйнөгө кеткенде карыз болуп кетпе деген сыяктуу нерселерди кыскача айтканда да. Молдокелер андан да көп нерсени айтып берет. Ошондойлорго бул жашоосунда каршы ишке өтүп алганда ушул китептин ошо менен мындай шайкеш келбей калганын көтөрүп жүрөм да. Ушунусун элге таратып, өзүмдүн компанияма да алып, албайм дегенге да алдырып, ушинтип жүрүп өткөргөм. Былтыркы жылы. Анан ушуну биякта айтпай коеюн деп деле жүргөм да, жөн эле коеюш деп. Но бирок айтышка мажбур болдум. Рахмат, ушуну менден сурап атканыңа ыраазымын. Айтышпай айтып койгонго мажбур болдум. Себеби бул менин эми өзүмдүн ден соолук шартыма дагы көрүнгөн жерге барып асылат экен. Бул мен боорум пересадка болгон. 1919 жылы. 2019. 18 декабрда. 2018 декабрда. Эми мына ошол жерден токтоп туруп мен тияны айтып берейин да. Анан бул ушинтип жанагы 19 жылы экен, по-моему 19 болуш керек, или 20 жылда камалып калат. Бул менин кадрым сыяктуу болуп жүрөбүз да. Биз көп китеп жаздык. Баарын эле мен тиңтем иши кылып Толстойдун энциклопедиясын түздүрдүм ушуга. Сен түз. Сен азыр жөн эле жүрөсүң, давай. Жазуучумун дейсиң, көргөзчү деп аким, зам аким кезде баштаткам. Анан Толстойдун 65 жылдыгында китеп жаздым. Сен жаз. То есть эми ушул элге көрүнсүн деп атам да. Ошол автор болупчу. Анан ошентип аны да жаздырып 70 жылдыкты өткөрдүк. Толстой району 70 жылдыгын. Баки өзү баш болуп келген жылдар. Муну койдум. Давай сен кино тарт. Кино тарттык. То есть ушинтип келдик да, кыскасы. Анан 19 жылда ага эмне эле иштешип келген турбайсыздарбы? Эми ошол кээде ушул зээнимге кийит да.
ким менен иштеп жүргөм деп акыркысында азыр барып бир 5 мүнөттөн токтойбуз. Анан тиги 19-жылы жана мен келдим, ушу 19 болуш керек эле, или 18, ушу 2 жылдын биринде муну камалып калат. Жалал Абадтын СМБсыбы же МВДсыбы камап коет да. Анан мен менен жүрүп эле бул бияка качып келет. Бишкекке Түшкөндөн кийин. Түшкөнбү түшпөйбү мен точно билбейм. Бияка келип, эмне болду сен бияка келдиң? Мен Бишкектик болоюн дедим да. Сурабайм деле да. Анан кийин жана издешкенди көрдүк да, жанагы иш козголгондочу. Ошондо анан эмне сен аяктан качып жүрөсүң? Жок, мен мага жалаа жабышкан. Мен кыскасы аны сактап калдым да мындайча. Кой, бул өнүгүп келаткан боло, өсүп келаткан боло, жакшыраак болот. Жана камайын дегенде сиз сактап калдыңыз. Ошонусун эметтик. Эми жоктон эле временно эметкиле, бияктан алып барып айлемек кылып, биз бияктан кичине бир ушундай студия ачалы деп аткан ой болуп атат. Тигиндей мындай десек, анан узартып коюшабы, билбейм. Ушинтип барбай калды да, кыскасы. Барбай камалбай. Камалбай да калды да. Ошондон дагы кеттик. Мына 23 или 22 Садыр Нуршевич президент болгондон баштап бул чуу чыгарат. Эл үнү деген бир компания түзөт. Эме саясий. Саясий компания. Ошонун астында мен буга бир эме мынау художниктердин үйү бар эмеспи? Ала Тоо кинотеатрдын маңдайында. Ошонун 3-чү этажында мен буга ушундай эме ачып бергем. Жардам берип. Ачып бергем, жакшы иштеме. Деди, Жалал Абадтагы иштерди байра баштайбы? Мен билбесем де уктум да. Ошондой иштерге барбаса эле жок, ал мойнуна албай эле ушинтип. Мойнуна албай койсоң, тиги чакырбайт эле сени отургузабыз деп. Орган деген орган да кантсе дагы. Жөнөкөй эле көчөдө кетип баратканды кармай албайт да деген. Mesela мунчукпай калып жүрүп анан ошентип иштеп баштаганбыз. Анан жана эл үнүн уюштуруп эле ушу 21-жылы, 22-жылы барып отуруп калып атпайбы? Анан бир күнү үйгө отурсам, баласы менди иштеген мунун иниси болгон, Толкунбек деген. Экөө үйгө келип эле ыйлактап калат. Мен өзүм операциядан кийин үйдөн чыкпай жүрдүм. Тиги иниңиз амап койду. Анан аябай жиним келди. Чала болот дедим. Иниси уруп турду, баласы уруп турду. Чала болот. Мен жөн жүр десем жөн жүрбөйт. Бир жакты мурунчу көрдү да укук органдары менен кичине аралашып. Чала болот деген сөздөр болду. Анан кайра келет, тиги булат жардам берип тыйын менен. Ооруп атат, өлгөнү калды, андай мындай деген сөздөр болот да. Анан ошентип анан кийин тыйынтыпырдан чогулуп жүрүп ушинтип берип, анан бошоп чыкты да. Аяктан бошоп чыкты. Анан айттым, мына келди. Рахмат айтып келди. Көчөдөн жолугуп бир кандай. Жөн жүрсөк, анан бул ара чолоодо бир президент боло калам деп кое калып, өзүнүн бир 1% кишилердин демесин албайт. Баягы бюллетенин ала албай калды. Сен эмне эле болуп атасың деп аябай урушуп анан токтотком да, деп ойлоп атам да, токтоттум деп. Анан эми макул, мен Ташиевке иштеп калдым деди. Бир күн элеби? Бир күн эле айтты. Анан мен кубаттадым ошо. Туура эле иштеди. Ташиев иштейсиңби, президент иштейсиңби, шыйыр президенттин азыр эмесин иштеп атасың, иштеп атам дегениң мен кубанам дедим. Иштей бердим. Анан айттым, ким сени жетектейт? Руслан. Расул деди, Руслан деди, ушул Ким экени ал деди да, СМБде иштейт. Ошол менин шефим деди да. Ошентип анан кийин мен да сүйүнүп анан жүрөбүз. Анан мен эми жанагы инвесторлор мага кытайлар бир нерсе келе берет, көп келет. Анан ошолордун бири айтып калды, бизге олоо вольфрам алып бербейсиң. Макул, анан кийин заявка беребиз. Анан болбойт терде. Кайра тигиниси туура эмес деп кайра ыртат, бир күн жолугуп калып анан эмне болду дейт. Анан айттым, десе мен алып берем деди. Ташиевдин классташы Болот деген киши, Болот. Бияка первый зам болуп келди деди да. Анан кийин анан мен ошондо сентябрда Болот как биринчи зам катары геологиянын таанышат да. Мен кирип өзүм таанышып чыккам мурда. Сентябрь айы, мен эсимде да. Анан кийин ошентип анан биз эле эмени алып берип коебуз деди. Лицензияны Биз алып берип коебуз деди. Ошондо Ташиевдин классташы госгеология орун басары болуп келди деп айтып атабы ошондо? Туура түшүрүп атабы? Мына могу жигит
Өзü жазып берет. Мына 05-09 сентябрь болот 25-жылы. Ошол Куттумидинин жазган кол менен жазган каты. Ким биринчи зам геологиянын болду. Первый зам мен Ооба. геология деп. Анан өзү жазып берет. Ой, молодец, муну кайдан эми түшүнүктүү болду да. Ташиевдин командасында иштеп атам десечи. Аны мен алып бара коем деп, мейли алсаң алып кой. Анан мен ошондо айттым. Могул жерде бир жанагы кеминде депортация болуп кетти деп атпайбы? Компания. Ошолор менин кеминдеги курган заводумду таркалап салышкан, арендага алыпчы. Мини фабрика бар эле, чакан фабрика. Ошо менен соттошуп жүргөм. Депортация кете электе да 24 жыл. Анан мен ошону айттым. Сен Ташиевди иштеп атсаң, мен Ташиевге заявление жазсам эле өтпөй атат. Колуңан келебизсиң? Ой, алып кел мени. Деди. Ошентип 2 ишке тапшырма алды. Кетти. 2 ишке. 2 ишке. Лицензияга, Бирөө лицензияга, бирөө сот ишиңизге. Бирөө лицензия болуп оргон, бирөө болсо жанагы экил депортация болгон эмеге компанияга. Каматор майнинг деген компания да. Ага мага карыз боюнча бул чече албай коюп ушул тиги депортация болуп кетип калды. Тиги менин фабрикам талкаланып калды. Анан фабриканы государствого өткөрүп салдым. Жери менен баарын тең. Ушу талашып тартышып эме жүрө бербей мамлекетке жер кетсин жок дегенде депчи. Азыр мамлекетте. Госплан Тимирстонун немесинде. Анан ошентип анан ошону бүтүрөм деп жүрүп, анан ошондой болду экөө. Анан бир күнү келди. Акча керек. Эмне акча керек? Президент айтып атпайбы, акчасы жок эч кимге алышка беришпей келе деп. Жок. Президент айтат, биякта бөлөкчө болот да деп. Анан эми кирди чыкты, жана соттордун алаган типсин биз эле угуп жүрөбүз да. Кимдир бирөө. Чиновниктер алып колго чыгып атат. Дойду көрүп атпадык, ар кайсы райондук губернатор болчу. Анан ба не эстеп турбайм, макул. Кандай кылып берем? Тиги лицензия алганга алып кел. Канча? 20. 20 болбойт. Анан ошентип анан тиги 10 миң кетти, жанагы тигил ишти бүтүргөнгө 10 миң кетти. 20 миң бердизби? 20 миң долларбы? 10 миң долларды тиги өзүнчө бердим да. Өзүнчө бердим. Аны Маурекил эми бүт эле жазылуу бул жерде. Себеби WhatsApp'та жакшы окат экен да. Ошол yer менен сүйлөшчүбүз да. Канча акча керек, каерге жеткирем, ким берсин? Жок, өзүңүз алып келесиз дейт. Анан ошентип жанагы тиги эме жол бар тигирек Акунбаева менен тигирек Душанбинскийдин кесилишинде жаңы 9 этаж көтөрүлгөн жер бар. Ошол жерге кел деди. Түнкү саат 7-8-де. Анан алып берем деп атса тиги бирде коем. Бакшы инвесторлорду 2 ай күтүп калды. Анан мен алып барып бердим да. Берип коюп анан эми баары жазылган жакшы болуптур. Бүт мына китептин ичинде жазылуу да, могуларда. WhatsApp'та сүйлөшөлөрүңүзбү? Ооба. Ошолор сактап калыптыр да, сакталып калыптыр. Анан кетип бараткан үйүнө жете электи. Үйүнө жетти. Жанагы Ташиевдин тиги замына, то есть классташ эле кетип баратабы болот гочу. Билбейм да. Анан мен чалдым телефондон. Хулигандар көп, тиги кол салгандар андай мындай. Жанагы телефон нөмөрү урдап кетип атпайбы? Байка десем, ошол жерден жооп берген жери бар да. Жок, түшүндүм байке депчи. Түшүндүм, аны түшүндүм деп. Эртеңден баштап мен уже геологияда иштейм деп аны жазып атпайм. Мына ошентип ал кетти. Анан тигинтип атып жанагы экил иши бүтпөй жатып, жанагы экил Каматор майнинг компаниясы депортация болуп кетип атпайбы? Аны мен айтам. Бул эмне кылган? Ачылды ал. Бир кезде жаап коюптур ал тиги эменин МВДнын тергөөчүлөрү. Ошонун баарын аштырып атам деген сөздөрү да жазылуу бул жерде. Кемин районунун прокурорунун замы менен сүйлөшкөн телефондорунан бери сакталып калыптыр менде. Сакталып калыптыр да. Себеби ошо менен мен отчет алам да күнүгө. Дорогой типу. Анан кыскасы ошентип атып эле эми баарын айтканда эмне? Ошентип атып эле эме болуп кетти, тиги депортация болуп кетти. Анан кийин Ташиев жумуштан алынып калды да. Анан бир убакта эле мага чалды. Жолукпайлыкпы, тигил акчаларды бер. Бүтүрө алган жоксуң, бер деп атасың. Бүтүрө алган жоксуң, бер дем ал. Бир күн айтат, жок, азыр
убактым жок. Мен такай эле бир жума сайын сурасам айта берчи. Мен түштүктө жүрөм, Жалал абадта жүрөм. Мен эртеңини барып калам, бүрсүгүнү барып калам деген жазуулар бар да. Мен барып эмеде WhatsApp'та жазылып калгандар жөнүндө башта айтып атам да. Келип калат эртеси эле. Жокмун деп атат. Анан мен айттым, жок дегенде жазып берчи, Кытайлардагы ордунда калсын дедим да. Десем анан Тил кат жазып бердиби? жазып берди анан. Алдым туура 20 000 деп атын жазып атыптыр иши. Алдым, анан ошол анан мен март айында төлөп беребиз деп жазып каты бар да биякта. Төлөп берем деген бар. Аны эс алып калдым. Төлөп берет турбайбы анан. Бирок ал апрелде, майда бүтүп мартта бүтүп калбады. Мартта келди. Анан кийин бер деп чалсам жок. Анан мен бир күнү анан күнүгө чалам да. Биринчи чалсам, Максат байке, мен куугунтукта болуп атам. Менин артыман өлтүрөм дегенде издеп атат. Мен 31 нечейинби бул жерде жазылууда эметем, жашыруумун. Мага орун таап беришти, мен ошол жакта жүрөм деп жазыптыр. Анан эмне десем, көрсө ошол кезде Ташиев жөнүндө катуу айтып аткан да. Мени камап коюп, анан ооруп калдым, анан башым тигиттен өлө турган болуп калдым деп Ташиевди даже дебатка чакырып атабы. Ушундай болгон эмелер, передачалар жүрүп аткан Facebook'та. Анан ошолорду айтып жазыптыр ушинтип. Мен чыгайын, бир 4-5 күндө буларды кармайт деп. Анан 4-5 чыкты да. Чыккандан десе, мен телефонду алмашканга чейин мени издебеңиз. Баланча үчүн жолугабыз деп айтып коюпту, бул жерде жазылып жүрөт. Анан мына карабайсызбы, 31-03-тө Базаркул жазып атат да. Мен телефонду азыр алдым. Бирөөдөн алып аткан болуп атат да. Сиздин сөздөр бар экен. Мен телефондо WhatsApp'тан жиберген бар экен да. Анан 5-нчи күнгө чейин күтө туруңуз, эркин басып калам деп жазып атат. WhatsApp'та. Анан ишенип калам. Андан кийин кайра жок. Каяктасың? Десе, мен Ошко кеткем. Келип калам дептир, ошо менен келген жок. Анан мен баласын тааныйм да. Баласын издеп таптым да, айттым мен. Апаңа унчукпай да отур. Эркексиң сен. Эркекче атаң ондойлорду алган. Десем, баласы эстүү болот, Кудай буйрса. Эгер атасына ушу жолу таасир бербесе. Десем, айтам, деди. Бир күндө эле айтты. Бир күндө эле айтты. Подробно айтып бердим да, кандай болобу. Анан бир күндө айтып эле, эртеси звонить этет телефон. Мени угрожать этет, коркутуп звонить этип. Кутмунун мага звонить этип атат. Сен балама чалыпсың, сен баламды эмне чаласың, андай мындай. Жанагы эсенби, анан МВД чакырат деп айтып берсең, чакыра берсин. Мен жооп эле берип коем деп WhatsApp'ын жөнөтүптүр. Анда буягында сакталып турат да. Карабайсыңбы? Эми таң калыштуу. Анан жазган китеби болсо Кудай жөнүндө болуп атпайбы? Ошондон бери $20 000 бербей келди. Мен эми мүмкүн азыр суроо болбосо, мүмкүн учукпай эле чыгып кетмекмин деп ойлойм да. Себеби бир топ кишинин шылдыгында да калдык да. Тетиги 1993-жылдан бери, шуну 97-жылдан бери. 1997-жылдан бери мен ошо акимиятка барганда ошо жылдар болчу. Ушуну тарбиялап келдим да. Эмне десе баарын. Эми бир ушундай көп китептерди жаздырдым да, заказ кылып, могуну жасап койчу. Анын акчаларын берген экен, бу жерде жазылып жүрөт, бирден экиден бар ичиндечи. Баланча айда мынча акча бергем депчи. Анан ушу унчукпай деле коеюн дегем, бирок жанагындай сөздөр бул ден соолугун кайра оңдош үчүн инвесторлордон акча алып алып, мага шылтап атат деп айтат экен. Эми эмне деген ушуну эметип алып ушунчалык жиним келип, анан коем, эмне болсо дагы деп органга да берип койдум. Карап берип койгон аны. Мындай мошенниктер да мындайча айтканда. Бул мошенник болуп пайда болуп калыптыр да кийин. Мына жанагы бекер эмес экен да. 19-жылдары жана Жалал Абадтын МВДси муну кармап,
сурак ала баштагандан баштап жана мен жардам берип чыгарып койгом деп атпаймынбы? Акасы ошондо эле башталган экен да муну машина биремелери. Бир топ кишилерди алдап кетиптир, ушулар чыгып атат мага экеленишпенчи. Мен жеримди алып койду эле. Тигиндей мындай дегендерчи. Мен деген акча эметип сурап алды эле дегендер да чыгып атат да. Анан ошон үчүн мен буну дагы бир соопчулук кылайын дедим. Эми концерде мен мындан улугмун да деп. Ошол жерде бир аксакал эме бар. Силер возможно таанисыңар. Эмеде журналист. Качкын Булатов деген. Аксакал. Бир топ авторитеттүү. Мына азыр ушул Ташиевдер менен бу биздин Жапар тиги президентибиз менен дагы Жапаров менен да ушул бир кезде аларды колдошуп чуркап жүргөн эмелерин билем да. Анан ушуга эме кылчы. Муну чакырып сурап койчу дедим. Анан сураптыр. Чакырып. Сураса ага да ушул сөздөрүн айтып берди. Ал ден соолугун оңдойм деген акчалар менден чыгаргысы келип атат деп коет дейт. Анан ал мени жакшы билет дейт тиги киши. Кудайды кара. Мына могул китепти алып барып берген болчу мурдачы. Кудайды кара, антип айтпа, андай мен билем аны тиги деген сөздөр болот. Анан ошондон айтат, анан мен айтам, дагы бир жолу чакырчы, мен да барайын, үчөөбүз сүйлөшөлү. Кичине бет сүйлөшүп бир көздөшөлүчү дедим да. Десем анда ал киши кайра чакырыптыр. Чакырса, эгерде сиз максатты да чакырсаңыз, мен туруп алып кетип калам деп айтты. Эмне кылабыз дейт. Анда жөнөлө кой дейт. Анда түшүнүктүү болду дейт. Ал мен менен беттешкиси келбейт. Чындыкты бетке айтып сүйлөшкүсү келбейт деп анан кийин токтотуп койдум да. Азыр анан токтой эле турабы? Эмне органга берип койгом. Бир 15 күн, 20 күндөй болду. Алар териштирип сураган кагаздарын берген. Мен бул мындай да макул, мени жамандасын, мени ооруганымды байланыштырып бирдемелерди ушактасын, мейли деп коелучу. Но бирок бул келечекте дабырын алдайт да. Орустарда жакшы бар го. Эгерде нарушение кылганда эметпесең, кайра күч алып кетет деген. Орусчасын айткан жок, кыргызчасы да ушундай мааниде. Ансыгарындай эми баягы тиги деген сөз да бир кинодо жакшы эменин эсим киносунда сөз бар. Жиглов сүйлөгөнчү. Вор должен сидеть в тюрьме деп. Ал принциптерди кармаганга аракет кылган кишилерден болом. Анан ошон үчүн келечекте жок дегенде залакас тийбесин деген ой менен ушул эки принцип менен сурооңо бир ушу жооп катары бир айтайын деген оюмда. Максат агай, рахмат, анда түшүнүктүү болду. Токен тармагында жакшы сүйлөштүк, анан мундагы кошулуп кетти окшойт эми. Эми муну уккан билгендер болсо айтар чыгар. Эми жок дегенде адамгерчилиги бир ойнойт дейм мээсинде. Эми бул жерде бул маселе боюнча эми Максат агай, биз баягы журналисттер катары мыйзам боюнча биз эки тарапта сурашыбыз керек. Анан Куттумидин Мазаркулов эми биз келген журналисттерден, улуу мундагы журналисттерден биз да ошо кайрылып көрөлү. Бул сиздин айткан дооматтар боюнча Куттумидин агайдан дагы кайрылып, аны да бир жогун алып коелу агай. Ошондой жакшы болот. Эгерде мүмкүн болуп калса, ошол чогуу чакырып койсоң. Дебатка да чакырып кой дейсизби? Жакшы болот. Эми келсе, эгер куруп айтам десе, анда чакырып коелу. Максат Жeenалиев аттуу агайыбыз бизге маек берди. Маек берип анан сиздин атыңыздан даттанып атат. $20,000 алган, бир иштерин бүтүрүп берем деген, азыр бербей жүрөт, качып жүрөт, мага жолукпайт деген сыяктуу дооматтарын койду да. Анан ошол чынында эле сиз $20,000 алдыңыз беле, кайсы бир эки ишти лицензия боюнча, анан жанакы ошол Максат Жeenалиевке таандык болгон заводдордун иштерин, кылмыш ишин козготуп бүтүрүп берем деген жаатта акча алдыңыз беле $20,000. Ошол боюнча бизге маек куруп берди, айтты. Эми сизден уксак деп атабыз агай, ошо кандай дейсиз? Мен Максат Жeenалиевке өзүм таң калып атам да. Эмне деген сөз? Мен өмүр бою Кытайлар менен иштеген эмесмин. Анын заводунда иштеген эмесмин. Мен чоң эле отуруп чыккан адаммын. Ошондуктан эч кандай ГКМ менен, милиция менен эч кандай мен иштебейм.
мындайча айтканда иштегим да келбейт. Себеп дегенде мен запкы жеген кишимин да. Анан бул Максат Жээнәлиевдин минтип айтышы, Максат Жээнәлиевдин аркасында кимдир бирөө, мен ачык айткан журналист катары, кимдир бирөө дооматкай деп турушу мүмкүн. Себеп дегенде Максат Жээнәлиевден, Максат Жээнәлиев, мен ачык эле айтып коеюн, эми өзү биринчи асылды, мен асылбайм. Мен аны менен сүйлөшкүм да келбейт. Сүйлөшмөк турсун, аны мен көргүм да келбейт. Себеп дегенде менин жердештерим, анын да жердештери, тогусторуулуктар айтчы. Максат Жээнәлиев менен сүйлөшпө. Ал адам эмес дегенге чейин айтышкан. Себеп дегенде кытайлык инвесторлорду миллиондоп долларлап куураткан, ошондой эле өзүнүн жердештерин жүздөп суракка чакырткан, ошондой эле жаш балдарды каматкан адам бул. То есть тогусторуулуктардын да бир айтышы бар. Өзүнүн заводун өзү өрттөп алып, кайра жаш балдарга доорунуп, ошолорду каматкан адам десе, мен ишенч эмесмин. А бүгүнкү күндө айласы кетип, Ташиев туурасында мен сүйлөп калганыма байланыштуу. Ошол Ташиевдин 40 чоросулору менен жакшы болгондуктан бул кандайдыр бир дооматты. Ана мен 20 000 доллар деп айтып атканда мен таң калып атам. Мен билбейм ал акчаны. Көргөн да эмес. Болгон эмеспи? Болгон эмес. Андай акча болгон эмес. Тергөө иштерине берсин. Мүмкүн өзү чыгып калышы мүмкүн. Кайсы бир Кытайдан алып, анан ошону доорам деп. Элестетсеңер, мен эч жерде иштебесем, анан лицензияны кимдер бүтүрчү эле? Лицензияны мына бүгүнкү күндө айтып атат, тоокендер боюнча ошол Ташиевдин 40 чоросу бүтүрчү дейт. Ошолор менен байланышкан адамдар бүтүрчү дейт. Текшерсин Ташиевдин ишмердүүлүгүн. То есть Максат Жээнәлиевдин өзүнүн ишмердүүлүгүн текшерсин. Анан буга негизи баштан бери эле өстүргөм дейт сизди. Чогуу ошол китептерди жаздырткан болгондо аябай эле көп жардам берген дейт да. Мурда камаларда да көп жардам берген дейт. Ошондой деги эле мамилеңиздер болгонбу? Мамилебиз болгон. Себеп дегенде бул ата деп жүргөн Токтожума Жээнәлиевдин документальный фильмин, анан китебин мен жазгам. Ошондой эле бул мага доверенность жазып берген. Менин каттарымды жазып, анан ошол каттарымдын каталарын жазып, анан киргизчү жерлерге киргизип берип турчу. Каяка киргизиш керек ошол каттарды. Дегенден хорошо деп мен мунун каттарын жазып, экөөбүздүн мамилебиз жакшы болгон. То есть тогусторуулуктар жаман көргөн кезде бул мага каттарын жаздыртып ошентип, анан ошондой эле кайсы журналист болсоң, мен ушундай бир пиар компанияларымды, же болбосо мен ишмердүүлүктөрүн берип турчу дегенде, Тоокен колледжин тартып, өзүнүн өмүр баянын тартып, ушинтип, ошондой эле атасы Токтожума Жээнәлиев тартып коем. Анан мени өстүргөм дегенде мени эмне телевидениеге ушул ишке алып турбу? Же бул КТРдин директору болуп турбу? Же мени журналист кылган ушул Максат Жээнәлиев экен. Эмне кылып өстүрүптүр? Мына анын аферисттиги ушул. Бүгүнкү күндө кайра жаала жаап, эч кимиси калбай калганда жанында. Бүгүн Куттумидин Базаркуловго доомат коюп атат. Неге коюп атат деп ойлойсуз мисалы? Мунун аркасында бирөө бар. Бирөөнүн кызыкчылык ишин аткарып атат. Бирөөнүн кызыкчылык ишин аткарып атат. Эгерде жанагы ошо 20 000 доллар болобу, же балекет доллар болобу, ошонун акчасы кайсы бир жерден чыгат. Өзүнөн чыгып калышы мүмкүн. Ал. Бул кайсы бир кызыкчылыкты аткарып жүрөт. Дагы бир жерде, что өзүнүн ишин бүтүрүп алчысын. Анан дагы бир нерсе, тогусторуулуктардын ушул 90га жакын адамдарды суракка чакыртып, 30га жакын адамды бул кестирткен. Максат Жээнәлиев өзүнүн жердештерин. Жанагы ошол эле 40 чорого кирген Досматовго, Даниэлге, ошондой эле өзүнүн операция кылган 100 000 долларга чейин акча короттум деп Николай деген Кытай жүрөт. Ошол бооруна операция кылганга мен акча бергенмин. Кийин бооруна операция кылгандан кийин мени Ташиевди 40 чоролорго салып берип, мени Кытайга чейин депортацияга чейин кубалады, менин бизнесмендеримди алып койду деп Николайдын мага берген интервьюсу бар. Мына ушундай кылган адам экен да бул. Анан бүгүнкү күндө мейл бергенче жыл берсин. Мен мунун полный ишмердүүлүгүн текшертем. Мен мунун аркасынан силер материал даярдап атасыңарбы? Мунун аркасынан да мен материал даярдайм. Ошол кезилген балдардын сыздаган энеталарынан барып мен алам, тогустоого чейин барам. Бүт бардым. Бул канчалаган адамдарды бул жерде ишти деген бул арызчылдык. Ошондой эле бул жакшы карабагандык. Ошондой эле мага жолобот. Мен аны жоломок турсун көргүм да келбейт. Агай анан тил каты бар деп атпайбы? Ошол боюнча эмне дейсиз?
Эмне тил каты бар экен? Алган акчаны боюнча деп тил кат деген сыяктуу бир документтери бар. Анан SMS Көрдүңөрбү силер? WhatsApp'тан жазуулар бар деп. Жок, силер көрдүңөрбү? Бир документ, толтура документ турат, ошонун ичинде бар, мен далилдей алам деп атат. Жок, көрдүңөрбү? Бизге көрсөттү, бирок толук көргөн жокпуз ага. Толук көрсөңөр болмок. Эмне тил кат бар экен деп. Эми ал мен кат жазып берсин. Маалыматыңыз барбы же ушул тууралуу айта аласызбы? Эч кандай акча боюнча тил кат жок болушу мүмкүн. Мисалы да? Жок. Ал. Тем более $20,000 боюнча $50,000 акча жазылган акчанын суммасы жөнүндө эч кандай жок. Мейли ошону барып көрсөтсүн. Ал мындай кылышы мүмкүн, өзүнө тил кат жазып бер дегенде мен жазып бергенмин да өзүнө карата. Ошого менин колумду койдуруп, менин фамилиямды жазып, жаза алмай кылышы мүмкүн. Жаза алмай. Ал жаза алмай. Ал жазашы мүмкүн. Бере берсин. Бул Ташиевдик кландардын же болбосо кайсы бир кызыкчылык кландарынын аткарысы. Себеп дегенде Кытайлар менен иштеген. Ал завод менен иштеген. Ал лицензия менен иштеген. Ал мен жөнөкөй журналистмин. Мен эмне ишим бар? Мисалы, биринчиден, экинчиден, мен кайсы бир жерде иштебесем, лицензияны ошол Максат Жээнәлиевдер алып, Максат Жээнәлиевдер алтын кен иштетип жүргөн ошол да. Лицензияны алар ким аркылуу алып жүргөн? Ошолордун баарын текшериш керек. Агайынан бир суроо болот да, бу жакшы мамиледе жүрүлүп, эмне болуп мамилеңиздер бузулуп кетти деген суроо. Көрүүчүлөр деле туулат, эми жакшы болчубуз дейсиз. Тогустороолуктар жамандап жүргөндө мен аны менен чогуу иштешип жүргөн дейсиз. Анан эмне болуп бузулуп кетти агай? Мага тогустороолуктар айтчы, Максат Жээнәлиев ойт берме, аябай начар адам. Муну менен сен жакшы болбо деп тогустороолуктар бир топ эскертүү берген. А бирок мен ага карабай, ошол атасынын китебин жазып, документальный фильм, эми ал генерал болсо, СССРдин генералы болсо деп ал кишини сыйлап мен жазап бердим да акырына чейин. Анан кийин бул акыркы күндөрү кандайдыр бир туура эмес мамилелерди жасай баштады. Бир Кытай мага миллион карыз деди, бир жогорку соттун судьясы менден $50,000 алган деди, бир врач болсо $5 миллион алган деди. Ишыгса Кытайдын $100 миллион долларлардын баарын ар кайсы жерге мындай бере берген, сарптай берген да өзүнчө. Анан мен таң калдым, ошол акчалардын баарын Кытай бере бердиби десем, Кытай бере берди деди. Анан мен таң калып, анан акыркы күндөрү бул 5 миллион сом мошенниктерге акча алдатат. Бул 5 миллион сом аялынын машинесин, өзүнүн машинесин алдатат. Ошого кат жазып берип кой дейм, дейт. Мен ага кат жазып берип койсом, кол коюп берип коет. Анан мен тиги МВДга алып барып берип коем, Октябрьский эмелерге. Анан ошол 5 миллион сомду бул каяка кеткенин билбей, эмне кыларын билбей, анан какой-то мага бирдемелерди обещать этип, анан мен айттым, кереги жок мага. Эми өз билгениңди кыла бер. Ошондой эле Рыбачыда ысык суум бар дейт. Ошого да кат жазып берип кой дейт. Кат жазып берип, аны үчүн мен урушуп, мунун иши токтоп калды бизнесмендин. Чыгарып койбойсуңар деп, бул үчүн мен урушуп жүрөм. А бул болсо, менин аркамдан ушинтип издеп жүрүптүр да. То есть жанагындай бир кызыктар менен кызыгып бир жерден кармасамбы деп жүрүптүр да. Анан мен андай кылганга эмне түркү агай? Кечиресиз. Андай кылганга сизже чоң акча болушу мүмкүн. Чоң акча? Кутты Мединди мындай кылалы деген чоң акча болушу мүмкүн. Же болсо буга бир какой-то бир лицензия жер обещать эткен бир кайсы бир кызыктарлар. Буга. Чтобы Кутты Мединди давайте гашт этели деп. Бул менин аркамдан иштеп, анан мен ошонун кимдир бирөө аркылуу угуп калып, анан мен муну жолоба дедим. Жолоба, даже мен сени көргүм келбейт дедим. Бул кайсы бир кызыктардын аркасынан иштеп, мүмкүн буга жер обещать этти, алтыны бар жерде. Же болбосо кандайдыр бир эмелерди обещать этти, ошонун аркасынан бул Куттуминдин аркасынан иштеген киши болуп атат да. Же болбосо экөөбүздүн ортобузда чырдаша турган деле эчтеке жок. Эчтеке жок. А жанагы 20,000, анан бирдеме миң, аны муну деп сурап, бул $миллион жүргөн акча. Кармап жүргөн акча. 100 миллион Кытайдын инвесторлордун акчасын кармап жүргөн киши бул. Мына Кытайлар мага $1 миллион карыз деп жүрөт. Ошондой эле 5 миллион сомду аялымдын машинемде, өзүмдүн машинемде алдырып ийдим деп Октябрьский ровдыда жүрөт. Кеминский эмеде жүрөт. Бул $1 миллион акчаларды ала албай жүрөт, мага карыз деп. Кытайлар муну эметип жүрөт.
Бул бизди алдап кетти, бул Африскен деп Кытайлар жүрөт. Николай деген жана боор алмаштырган эмел тиякта кыйкырып жүрөт. Анан булга какой-то бир что кутты мединде мындай кылалы, тиңдей кылалы деген бир колунан келген бирөөлөр заказ берген бул. Бул заказын эле аткарып атат. Демек агай, Бул ошол заказды аткарып, ошол заказ менен жүрүп бул. Бул Сапар Исаков деген премьер-министр бар мурунку. Ошонун заказы менен, ошо менен биригип алып, Тогуз-Торого завод курам деген. А Тогуз-Торолуктар ал заводду курдурбай, анан өрттөп ишти Тогуз-Торолуктар деп жүрөт. А бирок Тогуз-Торолуктар бул өзү өрттөп, кайра бизге тоорунуп, анан биздин 30 чакты баланы каматты деп жүрөт. Бул ошол теги Сапар Исаков сыяктуу ошого окшогон кишилер менен мындай элешип алып эле, анан карапайым адамды мындай эзип, же карапайым адамдарды мындай угрожать этип, анан өзүнчө бир авторитет күткөндү жакшы көрөт. Элестетсеңер эми өзүнүн жердештериң соттотуп ийип, кезип, авторитет болуп жүргөнү. Көз ноктосунда эч кандай акча жок. эч нерсе жок. Эчтеке жок. Пускай жана ишеним менде да мондай кагаздары бар. Кагаздары бар. А мендеги кагаздары жогорку соттун судьясына $50,000 берген дейт. Тиги Мамакеевдин врачына $5 миллион берген дейт. $5 миллион берген дейт. Кытайлар мага $1 миллион калыс дейт. Ушундай болгон документтери бар, өзүнүн моунча болгон каттары бар. То есть бул 100 миллиондоп кытайлык инвесторлорду куураткан, өзүнүн жердештерин каматкан Эргул бул Максат Жээналиев. Эми пусть бере берсин. Бере берсин. Анан элестетсеңер, бул кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын. Анан Ташиевтик мен Ташиевтер менен кантип сүйлөшөм? Ташиев мени камаса. Логика. А Досматов менен Кыркчоосу, Даниэл менен өзү мактанып жүрөт. Мен Даниэлди Кытайларды алып келип коркутуп, анан Даниэл коркутуп, мен Түп районундагы ГКМнын имаратын салдыргам деп өзү мактанып жүрөт. Максат Жээналиев. Карагылачы. То есть бул ошентип эле Кытайлык инвесторлорду ГКМБга салып берип, ортодон акча жеп жүргөн адам да. Бул. Агай, анан бул жыйынтыктабайса кошумчаңыз бар бул жаат боюнча айтып кетсеңиз, ушу менен жыйынтыктайлы. Мен кошумчаны айтканда эмне? Буга окшогон догурунгандар жана ошондой эле кандайдыр бир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон акмактар менен күрөшүш керек. Буларды жеңиш керек. Булардын толук Максат Жээналиевдин толук инвесторлор менен болгон ишмердүүлүгүн Ташиевдин убагында текшерген деп жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы Ташиевден кийинки убакта мунун ишмердүүлүгүн толук текшериш керек. Мунун ишмердүүлүгү өзү асылдыбы? Мен асылбайм, просто толук ишмердүүлүгүн текшериш керек. Бул каякка, кимдерге акча берип жүргөн, Кытайдын акчаларын кайда чачып жүргөн, ошолордун баарын толук текшериш керек. Ошол. Рахмат агай, убакыт бөлгөнүзгө, майк бергениңизге рахмат.